Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир куттуу болгон хадисине токтолуп кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Имам Бухари жана Имам Муслим чыгарган хадисте мындай дейт: لا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Ораза адамдын оозунан чыккан жыт, ораза адамдын оозунан чыгып турган жыт дейт. Бул Аллах Тааланын алдында атыр жыттардан дагы жыттуураак дейт. Ушул хадиске алымдарыбыз түшүндүрмө берип, Ибн Раджаб рахимахуллах айтат: неге ораза адамдын оозунан да ушундай жыт чыгып турат? Башкалардан өзгөчөлөр неге ораза адамда ушундай сыйлыкка, ушундай соопко ээ болду деген суроону коюп туруп, ага эки жол менен жооп берет. Биринчиси, ораза адамдар оразасын башкалардан жашырып, оразасын жашоонун сыр туткан себептүү чын ихлас менен, чын ниет менен Аллах Таала үчүн кармаган себептүү, башкаларга айтпастан башкалардан жашырып кармаган себептүү Аллах Таала кыямат күнү буларды башкасынан өзгөчөлөрүп, мына ушул оозундагы чыккан жыпар жыт менен буларды өзгөчөлөп коет дейт. Мына ушул жыт менен аларды белгилүү кылат дейт. Мына ушул жыт менен башкаларга бул ораза адамдарды таанытат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Яхруджуна ас-саимуна мин кубурихим." Кыямат күнүндө ораза адамдар кабырдан турушат дейт. Аллах Таала кыямат күнү болгон кезде бардык жаралган махлуктарды кайрадан тирилтип алат. Мына ошол кезде ораза адамдар кабырдан чыгышат дейт. "Юрафуна бирихи афуахихим атьябу бирискирих." Алар оозлорунан чыккан жыт менен, оозлорунан чыккан жыпар жыттуу жыттар менен ушундай жыттарын буркурап башкалардан өзгөчөлөнүп турат дейт. Жана ошондой дагы Макхул деген рахимахуллаху таала айтат: бейишке кирген кезде алар мына ушундай бир сонун жыпар жытташат дейт. Алар бейиштин жыты өзүнчө башкача, бирок андан дагы өзгөчөлөр өзүнчө бир ушундай бир башкача жытташат дагы. Анан "Я Раббана ма важадна муздахалла фил джанна мин хада рих." Ya Rabbuna, ya Rabbus, biz beyişke girgенден beri мындай жыт көрө элек болчук. Ушундай сонун жыт келип атат. Бул кандай жыт дегенде Аллахтан ага кабар берет дейт. Бул ораза кармаган адамдардын оозунан чыгып турган жыт деп Аллах Таала кыямат күнүндө бейиш элдерде дагы булардын жыты менен аларды белгилүү кылып өзгөчөлөп коет дейт. Жана ошондой эле дагы Ибн Раджаб айтат: кыямат күнүндө эмес, Аллах Таала аларды бул дүйнөдө эле дейт, адамдардын мурдуна жыттатып коет дейт. Ибн Раджаб айтат: Кан Абдуллах ибн Галиб рахимахуллах таала, Абдуллах ибн Галиб деген табиин алым киши, солих киши, ал адамдардын арасында көп намаз окуу менен жана көп ораза кармоо менен белгилүү киши эле дейт. Ушул кишини кабырга койгон кезде анын кабырынын топурагы ушундай жыпар жыттуу болуп кетти дейт да. Эч ким жыттап көрө элек жыпар жыттуу болуп кетти дейт. Анан күндөрдүн бир күнүндө ошол Абдуллах ибн Галибти мен түшүндө көрдүм дейт. Түшүндө көрүп туруп ошол жыт эмне себептен чыкканын сураган кезимде ал айтты дейт: "Залика риху тилава ва зубаа." Бул Куран окугандын жана ораза кармагандын, Аллах жолунда чаңкап ачка болуп ораза кармагандын жыты деп де кабар берди дейт. Жана ошондой эле дагы бул ораза кармаган адамдын жытын момундар рухтарга жага турган жыт келет. Ораза кармаган адамды деп башкалар аны жакшы көрүп калат. Башкалар аны жактырып калат. Закария пайгамбар өзүнүн коомуна баары сырын айтат да: "Амрукум бисиям" дейт. Закария алейхиссалам өз коомун Бани Исраилде мен силерди ораза кармаганга буйруймун дейт. Анткени ораза кармаган кишинин мисалы мына ушундай дейт. Бир жамаатта бир киши болгон болсо, мына ошол кишинин жанында бир идиш болуп туруп, ошол идиштен жыпар жыт келип турган болсо, ошол жыпар жыттан башкалар таң калып жыттап турган болсо, ораза кармаган адамдын дагы мисалы мына ушундай дейт. Анын оозунан чыккан жыт Аллах Тааланын астында жыттуураак, мисктен дагы жыттуураак деп кабар берет. Демек, биринчиси, урматтуу достор, бир тууганым, бул некен оразаны сыр кармаган себептүү Аллах Таала булардын оозунан чыккан жытты мына ушундай жыттуу кылып коет экен. Кыямат күнүндө дагы
кабырда дагы жада калса бул дүйнөдө дагы булардын оозунда жыттуу кылып коет экен. Эми экинчи себеби дейт, булар дейт Аллах Таалага тоат ибадат кылам деп, Аллахтан ыраазы кылам деп, бейишке киремин деп алар не ачка болушат. Ачка болгон кезде курсактары бош калып, ачкалыктын айынан не оозуна бир жаман жыт чыгат дейт. Мына ушундай Аллах Таала үчүн кыйналып чыгып турган жаман жыт бул адамдарга ушундай бир жиркеничтүү жыттанганы менен, бирок Аллах Тааланын алдында бул ушундай жыттуу экендигин алар жиркенбесин. Наоборот, тескеринчеси ушул нерсеге аракет кылсын деп Аллах Таала кылып койду. Мына ушундай алардын оозунан чыгып турган жыт адамдарга жакпай турган болсо дагы, бирок бул жыт Аллах Таалага жагат деп ушундай бир сүйүнүч кабар берип кою иретинде Аллах Таала буларга бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллем сүйүнчүлөдү дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым Ибн Хажар рахимахуллах бул дагы бул хадиске ушундай бир таң калыштуу түшүндүрүү берет. Ал айтат, Аллах Таала шахидтердин дейт каны бул мисиктей болуп жыттан турат деген дейт да. Мисиктин жыты кандай болмосо, шахиддин да денесинен чыккан кан мына ушундай жыттанат деген. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллем бул хадисте атиябу мин рихил мисик деп, бирок ораза алган адамдардын оозунан чыккан жыпар жыт бул мисиктен дагы жыттуураак деп, шахиддин денесинен чыккан кандын жытынан дагы деп, оразадан оозунан чыккан жыпар жыт андан жогору койду дейт да. Жана ошондой эле дагы алымдардан bir alım aytat, Abu Hatim деген рахимахуллах айтат, кыямат күнүндө момундар башка үммөттөрдөн айырмаланып, алар дарат алган себептүү алардын пешенелеринде, колдорунда, буттарында нур чыгып, башка үммөттөн өзгөчөлөнүп турат дейт. Мына ошол сыяктуу эле дагы момундар ораза кармаган себептүү алардын оозунан ушундай жыпар жыттуу жыттар чыгып, башка үммөттөн өзгөчөлөнүп айырмаланып турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин оозубуздан ушундай жаман жыт чыккан болсо дагы, Аллах Таала үчүн чыккан болсо, Аллах Таала үчүн кыйналып ораза кармайм деп, бейишке кирем деп, Аллах Таалага ибадат кылам деп ушундай оозубуздан жаман жыттар дагы чыгып турган болсо, бул жыт Аллах Тааланын алдында мисиктен дагы жыттуураак экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай оозуңуз Аллах Тааланын астында сорун жыттан турган болсо, сиз ораза кармап, мына ошол оозуңуздан чыккан жаман жытты булгап албаңыз. Ар кандай жаман сөздөр менен, ар кандай бузук сөздөр менен, бирөөлөрдү гыйбат кылуу менен, бирөөлөрдү ушак кылуу менен, бирөөлөрдүн аброюн төгүү менен, бирөөлөргө зыян жете турган сөздөрдү сүйлөө менен сиз оозуңузду чыгып турган жыпар жытты ушундай жаман сөздөр менен, ушак гыйбаттар менен булгап албаңыз. Мына ушул нерседен дагы эле этият болуңуз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.